адамды качан болот бирөөнүн ордуна өзүмдү кое билгенде. Анын ордуна мен болсом, мага кандай мамиле болушун каалайт элем десең, ошондой болот. Ар бир адамга мамиленин бир формасы, өзгөчөлүгү бар да. Балага балдай мамиле кыласың, улууга улуугандай, кичүүгө кичүүдөй, падышага падышадай. Бирок бир кызматта жүрүп бошоп калган киши болсо, өтө жакшы мамиле кылсаң керек. Өтө жумшак мамиле кылат. Анткени кызмат деле бир макам да. Карасаң бийиктиктен төмөнгө чыккандай оор. Машинажан жүрдүң, жөө жүрүп калдың, айырмасы барбы? Атчан жүрдүң эле, бүгүн атың же союлду, же сатылып кетти, буга көрүнүштү абдан кыйын. Элдин да мамилеси, элдин дагы пикири бир аз башкачараак болот. Биз эми көбүнчө көз менен балайбыз да. Ошон үчүн кызматтан кеткен адамга өзгөчө жакшы мамиле. Кедей элдин не деп коет эле? Кедей мамлекеттин эли дейт, саясатчы дейт, бай өлкөнүн эли саякатчы дейт. Бул саясат кээ бир жерлерге барып байкайм да, мындай огородду айдалбай турат. Коросунда малы жок, үй шыпырылбай турат. Билбейм, анан көчөгө кытайга деп коебуз го, ошону кийип чыгып отуруп алып, немени Трампты койчу деп баштайт да. Мен Байденин деле мындай экен депчи. Анан системаны өзгөртүш керек деп коюшат. Саясат менен көп байлык болгон билбейм, убактыбыз эле алып атабы дейм да. Анткени жашоодо көз караш бар, пикир бар, позиция бар. Пикир ар адамда бар. Андан сурасаң деле айтат пикирин, мындан сурасаң деле айтат. Акыл деңгээлге карабай айтат, жаш бала да пикирин айтат. Көз караш азыраак адамда бар. Ал ага бир аз деңгээл керек, ага бир аз билим керек, ага бир аз жетиш керек да. Анан позиция деген бар. Позиция деген ушундай, көз карашың, пикириңди аткарганга мүмкүнчүлүгүң жетет. Ошон үчүн биз позицияга жетишибиз керек да. Ал үчүн билим, илим ал, колуңдан иш келсин, башкаларга пайдаң жетсин, зыяның жетпесин, өлкөгө пайдаң жетип турсун, өлкөгө бир киреш алып кел. Ошон үчүн мен айтат элем, позициялуу адам болуу. Анан жөн эле сүйлөй бергенде сөз көбөйөт. Бир сөздү окудум эле да, мен аттарын атабай эле коеюн. Кайсы өлкөнүн келечеги жакшы дегенде, Кытайлар айтат ки, биздин келечегибиз жакшы деп. Эмне себептен дегенде деп, негиз конкуренттерин айтат дейт. Булар дейт, көп сүйлөйт, аз чыгарат, аз сатат дейт да. Дагы бир чоң өлкөнү айтат. Алар көп сүйлөйт, эчтеке чыгарбайт, анан аз сатат дейт. Биз аз сүйлөйбүз, көп нерсе чыгарабыз, көп нерсе сатабыз дейт. Ошон үчүн азыр ишпен алек болуп турган заман. Колдон келсе ишкерлер көп чыксын, бизнесмендер көп чыксын. Мына өсүп өнүгүүнүн өзөгүндө бизнесмендердин идеясы, аракети турат, инвестициясы. Рахмат.